катышуучулар, мен Нурулдая Салтанат Айткуловна, ушу Элет көйгөй коомдук бирикмесинин Чүй областы боюнча тең төрайымы жана ошондой эле эне баланын укугун коргоо комитетинин төрайымы боломун. Мына жакынкы эле убакта ушул эне баланын укугун коргоо боюнча Марипа Махамбетовна чоң бир көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгып, ошонун негизинде 7 дубанда ушул эне баланын укугун кандай коргоп жатат, азыркы убакта эне бала кандай акыбалда жашап атат, ошол боюнча видеолорду жасашып, бардык ушу Элет көйгөй коомдук бирикмесинин мүчөлөрү иш алып барды. Ошонун негизинде азыркы убакта 7 областтан 7 дубандан биздин ушу мүчөлөрүбүз келип, өздөрүнүн ойлорун айткылары келип турат. Ушул эне баланын укугун коргоо деген эмне бул? Эне баланын укугун коргош үчүн биринчи очередде мамлекет тараптан колдоо керек. Эгерде мамлекет тараптан колдоо болбосо, сиздер көрүп тургандай азыркы убакта ар кандай көрүнүштөрдүн көп болушуна жол ачабыз. Мисалы эле алсак, жакынкы эле болуп кеткен гей параддар жана ошондой эле музейдеги болгон көрүнүштөр, булар деген коомго терс таасирин тийгизип жатат. Анткени деген кыргыз элинин өзүнүн каада салты бар. Кыргыз эли деген эч качан жыламаштанып, же болбосо бир ээн эркин жүрчү эмес. Ушул Роза Томбаева эжекебиз баштаган, Реза Карасартова эжекебиз, ушул адамдар кыргыздын намысына шек келтирип, аял деген эркин жүрүш керек деп бир терс көрүнүштү көрсөттү. Биздин кыргыз эли андай көрүнүштөргө макул эмес жана кошула албайт. Аялдын укугу антип корголбойт. Аялдын укугу корголуш үчүн мамлекет тараптан колдоо керек. Эгерде колдоо болбогондо, мынакей сиздер көрүп тургандай ажырашуулар көп болуп атат. Аялдын укугу тебеленип жатат. Аял бааланбай, бактанбай атат. Мындайча айтканда, аялдар төрөп алып деле баягы акча каражаттын жоктугунан, жашоонун кыйындыгынан, жакырчылыктын айынан баласын таштап коюп туруп жумуш иштеп кетип атат. Же болбосо чет мамлекетке кетип атат. Ошонун баардыгына бала эненин жытына зар болсо дагы энеден мээрим ала албай, үйдө башка бирөөнүн колунда калып жатат. Эгерде бала энеден мээрим албаса, анан кантип башкага мээримин төгөт? Мына азыркы болуп турган рекетчилик жана ошондой эле балдардын жанакындай терс көрүнүштөгү жүрүм-турумдары ошонун баардыгы тең мээрим албагандан болуп жатат. Эгерде мээрим алган бала болсо, андай көрүнүштөр аз болмок. Рекетчилик такыр эле жок болмок. Бул эне мээримин төгүп, баланын дайыма эмчек менен бакканда ошол баланын ден соолугу да чың болмок. Ошо мекен үчүн иштей турган, мекен үчүн кызмат кыла турган дени сак балдар көбөйбөк. Бизде деген эне иштеп кетип, көбүнчө балдар эмчек эмбей калып атат. Ошон үчүн бул биздин мамлекетибиздин бүтүндүгүнө дагы терс таасирин тийгизип жатат. Анткени эгерде биз ушинтип эне баланын укугу корголбой, эне корголбой тура турган болсо, сиздер көрүп тургандардай ар кандай зомбулуктарга туш болуп атышат. Дүйөлөрүнүн колунан каза тапкандар болуп атат. Жана ошондой эле балдарын төрөп ар качака таштап кетип аткандар болуп атат. Коомдо ар кандай көрүнүштөр. Жаңы эле төрөлгөн бала тоңуп өлүп калыптыр, таштап кетиптир. Эгерде баланын эненин укугу корголгондо, баланы колдоо болгондо, ошол мындай нерселер көрүнүш болбойт болчу. Бизде деген жакырчылыктын айынан, азыр акча жоктун айынан ошол семьяларда уруштар аш болуп атат. Ошонун негизинде баса көрсөтүп кетип атат. Ушул уруштун баары каяктан чыгат? Акча жоктуктан чыгат. Эгерде балага ошол 5000 сомдон айына бала төрөлгөндө, жанагы как декрет сыяктуу кылып төрөп койгондо 3 жашка чыкканча, анан энелик капитал деп 300 000 сомду төлөп койгондо, бала төрөлгөндө, момундай балдар таштанды калбайт болчу. Балдар кор болуп көчөдө иштеп жүрбөйт болчу. Тачка тартып базарларда үшүп тоңуп, ден соолугунан ажырап жүрбөйт болчу. Ошол себептен мынакей быйылкы жылды биздин Сооронбай Шарипович президентибиз ушул жылы балдарды колдоо жылы деп жарыялаган экен. Ошол себептен пайдаланып, ушу биздин жогорку кеңештин депутаттарына кайрылат элем. Ошо эне баланы коргоо деп энелик капитал 300 000 сом жана ошондой эле 3 жашка чыкканга чейин 5 000 сомдон төлөсүн деп мыйзам түрүндө бекитип берсеңиздер, анткени президенттин колдоосу деп
биз ушундай маселени көтөрүп чыгып жатабыз. Жана Марипа Мукамбетовна ушул маселени көтөргөндөн бери биздин 7 регион боюнча ар түрдүү кептер айтылып, эне баланын укугу действительно корголбой калганына бардыгын салымдарын кошуп айттык, видео түрүндө биз тастыктап телеграмдарга жана ошондой эле сайттарыбызга жөнөттүк. Ошол жактан дагы кабардар боло алсаңыздар болот. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө эне балага баягы бала төрөлгөндөн кийин энелик капитал деп төлөнөт. Мисалы үчүн жакынкы эле арадагы Россияны айтсак 400 000 сомго жакын акча төлөнөт экен энелик капитал деп. А бул жерден алар мамлекеттин бүтүндүүлүгүн да сактап жатат. Эгерде биздин адамдар көбөйсө, ушундай бир мамлекет жактан колдоо шарттар болгондо бардык эле эне төрөп үйдө отурмак. А бала төрөлгөндөн кийин ал баланын саны көбөйгөн сайын биздин мамлекеттеги элдин саны көбөйөт. Ошондо эле мамлекеттин бүтүндүүлүгү сакталат. Башка өлкөлөр азыртадан эле бардыгы тең ойлонуп, ошол жагына көңүл буруп жатат, а биз жакта ал жагына көңүл бурулбай жатат. Мамлекеттик кызматкерлер, жанагы социалдык жагында иштеген кызматкерлерге, мисалы үчүн кайрылуу менен барганда, алар сөзсүз түрдө айтат экен. Бул бала өзүң үчүн төрөп атасың, бул сага керек нерсе деп. Эгерде биздин ушундай кыйналып жашап калгандарга биз күнөөлүү эмеспиз деп керек болсо чоңдордон бери айтып жатат. Жардам сураса айтып жатат. Эмне үчүн алар күнөөлүү эмес? Мисалы үчүн завод фабрикалардын баарын салып койгондо, иштетип койгондо, ошо энелерди жумуш менен, аталарды жумуш менен камсыз кылып койгондо мындай көрүнүштөр аз болмок. Жардам суроо деген аз болмок. Мисалы үчүн жакынкы арадагы жанагы коммерциялык эмес фонддордун жетекчилери айтып отурат. Биз деген жакырчылыктан чыгарып жатабыз, социалдык жактан бүт коргоп атабыз деп. Эгерде социалдык жактан коргоп жатса, анда бул маселелер каяктан келип чыгып жатат? Энелердин укугу корголбой жатканы, балдардын укугу корголбой жатканы, азыркы заманда кыйынчылык болуп жатканы, көптөгөн зомбулуктар болуп жатканы каяктан чыгып жатат? Мына ушул мамлекет тараптан колдоо болгондун айынан болуп жатат. Эгерде мамлекет тараптан колдоо болсо, ажырашуу да азаят, балдардын жанагы деп жолдо калуусу да азаят, жана ошондой эле энелердин ден соолугунан ажырап чет мамлекетке кетип калуусуна да чекит коет. Ар дайым баласы менен бирдикте жашап, баласы менен бактылуу жашашына шарт түзүлөт. Ошол себептен азыркы биздин ар бир туугандан келген адамдарыбыздын ойлорунда болсак, саламатсыздарбы? Мен ошол буласынан аты жөнүм Көчкөнова Айсалтын. Эне баланын укугун коргоо боюнча оюмду айта кетсем, азыркы убакта энеге болгон, балага болгон зомбулук күч алууда, жашоонун кыйынчылыгы, жакырчылык бул нерсеге жол берип жатат десем болот. Кайсыл жерде аялдын же баланын укугу тепселенген болсо, сөзсүз акча каражатынын жетишсиздигинен келип чыкканы коомдо айтылынып келет. Акча каражатынын муктаждыгынан көп энелер мигрант болуп кеткени канча, балдарыны туугандардын үйүнө таштап, эне мээримине зар кылып жатышат. Кетпейин десе жумуш жок. Балдарынын ичип жеген, ойлогон эне аргасыз болот. Балдары туугандардын үйүндө калып, эне мээримине зар болуп жатышат. Ошол эне мээримине зар болгон балдар коомго тез таасирин тийгизип, тарбиясыз болуп чоңойот. Ал эми эне мээримин алган бала, толук кандуу алган бала, энени бактай турган, баалай турган, ата-энени багып ала турган балдардан болуп чоңойот. Негизи эле эне менен бала бири-бири менен тыгыз байланышта болушу шарт. Ошол себептен мамлекет тарабынан колдоо керек. Эне баланы жарык дүйнөгө алып келгенде энелик капитал түзүлсө, жана айына бала 3 жашка чыкканга чейин 5 000 сомдон пособия чегерилип берилсе, көп энелер бакталып эч кимге көз каранды болмок эмес. Балалуу болгондон коркпой, көптөн төрөп мамлекеттин да бүтүндүгүн сактамак. Ал эми ошол баланы дүйнөгө алып келген эне баласы аркылуу акчалуу болсо, баланын баркын билип, мамлекеттин да бүтүндүгүн сактамак. Карапайым элдин талабын аткаруу бийликтин милдети. Бийлик карапайым элдин жашоо шартын жакшыртуусу шарт. Ошол себептен эне баланын укугун коргоо менен бирге энелик капиталды чегерип койсо, коом да өзгөрмөк. Жана үй бүлөдө ажырашуулар, эркектер да басып кетүүдөн алыс болмок. Урматтуу биздин ажообуз,
Жээнбеков Сооронбай Шарипович, биз сизге Жети областынын энелеринин атынан эне баланын укугун коргоп берүүңүздү суранабыз жана терең ишеничтебиз. Кыргызстаныбызда ар дайым тынччылык болсун, токчулук болсун, Кыргызстаныбыз ар дайым өнүгүп өркүндөй берсин. Энелердин жүрөгү эч качан сыздабасын, ыйлабасын, деги эле аял затынын көз жашы эч качан төгүлбөсүн демекчимин. Чоң рахмат. Kim söyledi? Жалал-Абад областы, мен Кадыркулова Айгүл Сакматбековна, Жалал-Абад областынан болом. Саламатсыздарбы, урматтуу менин мекендештерим. Биздин элек коомдук бирикмебиз атайын карабайым элдин жана чортоман кыйналган жетимдесир, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын жана майыптарыбыздын укуктарын коргоо боюнча иш алып барат. Ушул элек көйгөйүндө 2015 жылдан бери биз эл аралап ушул башынан Марифа Мукаммедовна айымыбыз баштап кеткен жол менен келе жатабыз. Мына быйыл ар бир энеге жана ар бир кыргызстандыктардын өздөрүнө маалым улуу урматтуу биздин президентибиз балдардын укугун коргоо боюнча чоң бизге сөздөрүн быйылкы жылда ошол балдарды эне балдарын коргоо боюнча бизге ушул жылды тастыктаптыр. Ошон үчүн мен басым жасагым келет эмнеге мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын жана майыптарыбыздын укуктарын коргоо. Ошонун ичинде басым жасагым келет, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тагдырлары мени эне катары аябай ойлонтот. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө эне бала укуктарын коргоодо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын төрөлүшү жылдан жылга көбөйүүдө. Ошол суроону мен бардык жарандарга жана өзүмө суроо бергим келет. Себеби эмнеде? Себеби баягы эле барып кыргыз элибизде азыркы ушул биз жашап аткан акыркы жылдарыбызда баары каражатка келип такалууда. Себеби ушул жөлөк пулдун аздыгынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 1800-төн 3000ге чейинки пособиялары ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолуктарына, дары дармегине жана ошол баланы ар тараптан коргоого ал жөлөк пул эч нерсесине жетпейт. Анан ошол жерде суротуулат. Ушул эненин ичинде түйүлдүк башталгандан тартып эненин ден соолугуна кам көрүү жана керектүү витаминдүү азыктын жетишпестиги, эненин ошол маалында аз кандуулукка дуушар болсу, оорулуу энеден оорулуу бала туулат. Анткени эне өзү оорукчал болуп жатпайбы? Эне бала укугун коргоодо инвалид балдарга көңүл бурулбай, укугу корголбой келе жаткандыгы тагдырлары мени аябай ойлонтот. Себеби мен ушул быйылкы жылда ар бир ушу Кыргызстаныбыздын областтарына ар бир үйлөргө кирип, өзүм ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштеп келдим. Укуктардын корголбой жаткандыгын көрсөм, эненин жүрөгү сыздап, көзүнөн жаш айланат. Ушунчалык бизде аябай үйүндө жатып алган аз суммадагы пособиялар памперстерине жетпей, акылы кем, ГЦП жана башка оорулар менен ооруган, сүйлөбөгөн, кулак укпаган балдарыбызга билим деңгээлин жеткизе албайт. Ансыз келгенсип, акылы кем аталарыбыз тиги инвалид бала төрөлдү деп аларды таштап кетүүсү энеге кандай гана оор жана азапты алып келүүдө. Ар бир эне жүрөгү менен ошол бала менен көз жашы менен тамагына караса, аны алдын постелин алмаштырса, тиги эне караган эненин өзү дагы бизге ойлондурат. Алардын ден соолугу дагы уже аларда бел оорусу, ошондой эле
баягы омуртка органынын бүт кистасы деген диагноздор менен ооруп, ар бир эне ыйлактап суранып атышат. Ушул 18 жашка чейинки гана биздин эмгек жана социалдык коргоо министрлигинен суранып жатышат. Аябай эле ушул баягы ата-энелердин таштап кеткен бүт ушул жетим жесир им-домдорго таштаган инвалид балдарыбызды коргулбастан укуктарын жана толук кандуу үй бүлө болуп жашоого ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын да укуктарын коргоп, ошолордун аз да болсо пособиясына кошумча кошсо деп суранышат. Ар бир эне суранып быйыл ушул биздин төрайымыбыз Марипа Мукаммедовна айтып кеткендей, жана эне бала коргоо укуктарын коргоо боюнча энелик капиталды ошол 5.000 сомдон ар бир балага пособия боюнча, анан энелик капиталды 300.000 сомдо ар бир ата-эне ушул сунуштап кетип атат. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тагдыры аябай ойлонтуп, ушул жогорку жактагыларга дагы үнүбүздү жеткизип коюуга уруксат этиңиздер деп суранып калышты. Мен сөзүмдү кыскартайын. Ар бир 18 жашка чейинки инвалид балдарын көтөрүп, коляскага отургузуп, ошол энелердин да сөзүн угуп, бир закон түрүндө мыйзам кабыл алып беришиңиздер сурап жатам. Саламатсыздарбы. Мен Ысыккөл областынын Көп районунун төрайымымын. Аты-жөнүм болсо Турдубаева Айгүл Сейтбековна. Мен дагы ушул балдардын эненин укугу тебеленип, текшеленип калганына тууралуу айткым келди. Биз эми улуу баягы союзга кирип калгандан кийин, союз тарагандан кийин балдар, энелер ушунчалык мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетти. Мамлекет такыр карабай калды. Ошону айткым келди. Балдар көп болсо, мен ойлойм, мамлекет болуп калыптанганы бул адамдын, элдин саны болуп кетчү. Эми 90-жылдары балдар аз төрөлүп калган. Эми азыр ушул учурда балдар көп эле төрөлүп атат. Канчалык бала көп болсо, ошончолук үйдө каражат жетишпей, энелер балдарын таштап коюп, чет жакка иштегени кетип атат. Ошол балдар, калып калган балдар кандай гана азапты көрүп атышат. Улуулар жагынан, чоңулуу жагынанбы зордук зомбулукка кабылып атышат. Энелик мээримден, аталык мээримден ажырап атат. Мээримдеги чоңойгон бала кандай болот деген ой келет да. Ошол энелер айласыздан тышка чыгып кетип атат. Баргандан кийин ар кандай шарт менен ошол энелер дагы ошол жерден биз угуп атабыз, көрүп атабыз, боюн алып төрөп, ошол жердеги биздин кыргыздын балдары жаңы төрөлүп эле дагы жакшы бала үйүнө таштап кеткендер, ошол өлтүрүп болуп аткандар көп болуп атат. Ошол жакта энелер чет жакта, Турциядагы, Россиядагы түрмөгө түшкөн энелер бар. Булардын баарына ким жооп берет? Эгер биздин мамлекет энени, баланы коргосо, сыртка чыккан энелер азаят эле да. Бала эне мээриминен, ата эне мээриминен чоңоет эле. Дени сак бала, бул дени сак эне, дени сак мамлекет дейбиз. Биз айтат элек, ушул бала төрөлмүчөктү мамлекет коргоого алыш керек. Боюнда бар деле пособие чыгарып бериш керек деп биз ойлойбуз. Эмне деген витаминдер балдарга азыр жазылып ичип атпайбы? Мунун баары эле деген көрүп атабыз, энелер акча каражаттын жогунан ушу врачтар жазып берген витамин дарыларды ичип аткан жери жок да, алып аткан жери жок. Витаминдүү тамак ашты жеп аткан жери жок. Эгер пособие, дарадовой пособие чыгарып берген болсо, ошол витаминдерди толук камдап алса эне,
дени сак бала төрөлгөн. Бала төрөлгөндөн кийин дагы мамлекеттин камкордугуна өтүш керек. Пособие төлөнүш керек. Бала мамлекет камкордугуна алып, ошо баланы жакшынакай кылып чоңойсо, бул биздин келечекте мамлекетибиз жакшынакай акылдуу, дени сак балдардын колуна өтөт да. Балдар биздин келечек деп айтабыз. Ар үй бүлөдө балдар мындай тынч, ынтымактуу үй бүлөдө тарбия алыш керек. Үй бүлөнүн тарбиясы дагы бар эле каражатка байланыш. Ошон үчүн мамлекет энелерге 3 жашка чейин бала менен отурат деп 3 жашка чейинки пособиясын төлөсө, андан кийин капитал 3 баладан ары энелик капитал төлөсө деп атабыз. Ошонун баарын мамлекет ушул энелердин сураганын алып берсе, бала ынтымактуу үй бүлөдө чоңойт эле. Бала толук кандуу келечекте мамлекетибизди колго ала турчу жакшынакай гражданиндер болуп чоңойт деп үмүттөнөм. Азыр балдар ушунчалык таланттуу, акылдуу балдар көптөрүлүп атат. Ошол балдар дагы каражаттын жогунан окуй албай, улантып кете албай калып калышат да айылдарда. Ошолорду мамлекеттик колдоо алып өзгөрүп атасы канчалаган ушунчалык жакшынакай балдар үйдө мындай бир кара жумуш менен эле калып калып атат. Дагы биз Кыргызстанда баягы 89-жылы бир балдарга бир конвенция кабыл алынды беле. Ошол ичинде мындай балдар медициналык көзөмөл бекер болуш керек деп жазылган. Муну деле бизде колдонгон эле да. Ошо прививка алыш үчүн эле биз балага шприцтин акчасын алып барабыз. Бесплатный бекер окуу дейбиз. Балдарыбыз эле азыр бекер окуган жери жок да. 1-класска баргандан баштап баягы эле бала менен кошо акча менен кирип, аналар дагы жыл сайын акча төлөп, ошол акчаны төлөй албай балдар окуудан качып, ушунчалык эмес көрүнүштөр да көп болуп атат. Балдар эртелеп жумушка кирип атат. Конвенцияда деген балдар 15 жашка чейин жумуш кылбаш керек, оор жумуш кылбаш керек деп айтылган. Биздин балдар 15 жашка чейин оор жумуштун баарын кылып атат. Азыр кайсы жерге барбагын кенеги балдар баягы эксплуатация бекер жумуш катары колдонулуп атат. Стройкада болобу, тачка сүрөтүлүп, конвенцияда балдар 15 жашка чейинки балдар иштесе дагы булардын убактысы аз, чектелиш керек деп айтылган. Балдар чоң кишиден да көп жумуштарды аткарып атышат. Эми ушул нерсеге бул мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек эле да. Мен ошол Марипа Мукамбетованын көтөрүп чыкканына аябай колдоп, балдар пособие алыш керек, энелер пособие алыш керек, балдар эне менен ата менен болуш керек, мамлекет толугу менен ушуну камкордук колуна алыш керек. Дагы кошумчалап элем ушул аталар, ушу балдарын таштап кеткен аталарга жазасын дагы катуу. Азыр ошо аталар жөн эле бир ойлонбой туруп эле балдарын таштап кетип атат. Ушуга да биз катуу жаза кылсак, жоопкерчиликти мойнуна алып, балалуу менен ушу баласын ошо тарбиялашып, бизде абдан көп атасыз балдар калды. Кемин районунун Арловка шаарынан ушул Марифа Мухамбетова көтөрүп чыккан эмени колдойм деп өзүмдүн үйүндө өзүм жетпесем да алым жетпесе да өзүмдүн добушумду кошоюн деп келдим балдар. Урматтуу Сооронбай Шарипович,
мен сізден өтінет элем. Жана жогору жактагы 20 депутаттан суранат элем. Баарыңар ойгонсоңор, балдардын келечеги, бaldардын өмүрү, балдардын өлүмү көбөйүп баратат. Азыркы тушта ар кайсы жака иштеген балдарды керек болсо өзүбүз бала чакабызды багып отурабыз. Биз сизден эчтеке суранбайбыз кары картаңдан. Бирок ушул жаш балдарга, кичинекей жаңы төрөлгөн балдарыбызга мен да энемин, менин да төрө өстүргөн кыздарым бар, менин да бир туугандарым бар. Ошолордун балдары ыйлабасын, сыркырабасын деп мен сизден жанагы эки эл айткан, могу жердеги отурган кыздар айткан 300 000 жөлөк пулун төлөп, 5 содержание 5 миңден 3 жылга чейин эле, 5 жылга чейин, 3 жылга чейин төлөп, пособияны 1000 сомдон кылып берсеңиз, бул элдин шартына жакшы эле салым кошот. Бирок мунун ичинен дагы жанагы эки айылдарга барган немелер бар, помощтор бар. Аны дагы бизге окшогон бала чакалуу немелер албайт. Ошолордун дежурный адамдары бар, айыл өкмөттөрүнүн. Мен өзүбүздүн мэрге кайрылат элем. Өзүбүздүн мэрибиз калыстык кылып, ушул жанагы эки 5 аялын жок кылып, жок дегенде элден бир 2 аялды кошуп, калыстык менен бөлүп, элдин үйүнө кирип, көйгөйлөрүн көрсө деген менин жанымдагы кошуналарым мага келишет. Мен айыл өкмөтү же мэр болгонсуң. Эже справкаларыбызды жасай албай атабыз. Эже пособияларды толтура албай атабыз. Эже больницага көрүнө албай атабыз. Эмне себептен мага келет ошол аялдар? Бул жерде соцзащита бар, айыл өкмөтү бар, секретары бар. Булар эмнеге айлык алып жатканын билбейм, урматтуу Сооронбай Шарипович. Ушуларды карасаңыз, айыл өкмөттөрү жаман коррупцияга алынды. Отуруп алып эле конторуна барсаң, айыл өкмөтүнүн мээрин кармабайсың. Каякта? Көчөдө жүрөт. Бир суроого жооп бериш үчүн 10 күн же 20 күн жүрөсүң, ошо менен калабыз. Анан каяктагы балдарды карайт, өздөрү көчөдө жүрсө. Биздин мээрибиз жанагы соцзащитабыз ар бир үйгө кирсин, ар бир үйдүн жашоосун көрсүн. Анан бирдеме десе пособияга чыгарбай. Көптөгөн аялдарыбыз бар, келиндерибиз, кыздарыбыз бар. Үйүңдө телевизор бар, килемиң бар экен деп бербейт экен. Ушуда болобу? Килеми жок, телевизору жок, анан сыз отуруп, анан стенаны көрөбү балдары, анын 4-5 баласы. Мен суранат элем, ушул депутат болоор да келеси кел. Мына жакындап калды. Дагы келеси кел балдар. 120 депутат, Кудай буйруса дагы кездешебиз. Мен эч кимгерге добуш бербейм. Мен кыскасы баарыңарга каршымын, баарыңар жалган чекесиңер, баарыңар баардыгын бүтүрөбүз дейсиңер, кыскасы бүтүрбөйсүңөр. Бүтүрөбүз деген сөз силердики жалган сөз. Мен айылымдагы аялдар жолдошторума, кыздарыма, келиндериме айтып атам, эч кимге добуш бербей эле сызып койгула деп атам. Мына ушундай силердин 1000 сомуңарга алданган эмесмин мен. Көтөрүп чыккан 1000 сомду алган эмесмин, Сооронбай Шарипович. Мен бекер эле добуш бергем. Үйүмдө 8 балам бар азыр. Пропискада менде. Алар жер ала албай атышат, үй ала албай атышат. Ошолордун эң асы 3 бала. Калганы 4-төн 5-тен балдар. Көрүнгөн жерде квартиралап жүрүшөт. Оокаттарын неметип. Энелик укукту колдосоңуз, ушул айтылган могу жердеги кыздардын айткан суроосун канааттандырсаңыз, бул жердеги кыздардын суроосу элдин суроосу. Бул кыздар өздөрүнүн оюнан чыгарып алган жок. Элдин суроосу, элдин үнү, элдин үмүтү болуп атат. Сизден үмүт кылабыз. Мен ушуну айтар элем. Бардык жерде коррупция, милициялар иштебейт. Күйөөлөрү мас, эч келгенде үйүнө келсе тамак ашын төгөт эркектер. Сабайт, көңүл болгон канча деген аялдар бар. Апарат 2 саат камайт, кайра кой берет. Баягы эле жашоо. Ошолорду көргөн балдар эмне болот? Ушун менен артында мен өзүмдүн дагы бир оюмду, өзүмдүн кызымдын кыйналгандыгын айтып берейин дегим эле. Менин кызым Алтынай деген экспресске былтыр август айында бергем. Ушул эле немеге, передачага. Август айында берип, талкууланып, акыркысы бүтө элек. Менин кызым Алтынай Асылбаш айылынын тургуну Ашымбеков Масбек деген балага турмушка чыккан. 4 баласы менен кууп чыккан. 4 баласы менен кууп чыккандан ага да кайыл болдум. Мейли, мен энемин,
balam bagam desem kızımdı үйge gelip savadı. Koşmalarımdın bari gördü. Akırında ben kızımdı buna migratsiya deyip ben kızımdı kalgan malımdı satıp durup Turkiyaga getirdim. 4 balasını karmap kurdum. Özüm bagıp 22 sentyabrda kirgen 29 dekabrda meni aldap durup aldamçılık jol menen 3 günge surandı жаңылдылар çoğu toz oldu. Ben baldarımды berip koysam oşol günden uşul günge çeyin kızımdın göz jaşı tөгülüp arga жерге bardыk. Верховныйга чейин бардык. Соттор да паракор, милицияларың да паракор, прокуроруң да паракор. Анткени себеби эжеси прокуратурада тетигиреки азыр эстей албай калдым. Прокуратурада иштейт экен. Ашимбекова Айнура деген ошол кыз бардык жерге телефон чалат дагы эч себепсиз кызымдын балдарынын алимент төлөдү. 1 жыл алимент төлөдү. 4770 сомдон андан кийин 4-6 айдан кийин 9770 сом апарды. Айланайын, мен решение дегенди билбептирмин. Көрсө соттун решениясы менен төлөйт экен. Мен ага дагы кайыл болдум. Кызымдын тапканы деп балдарына 9000 сомдон 6 ай төлөдүм. 6 айдан кийин 120 сом үстүнө карызсың деп келди. Мен ошондо гана чыктым дагы адвокат жалдап сотко бердим. Областной сотко бердим, районныйга бердим, сокулуктун, верховныйга бердим. Бардыгы калыстык менен эми соттун баарын жаман деп айтпайм. Акырында келип районный соттон дагы эле баягы алиментти кыскартып койгон алиментти кайра төлөдү. Балдарын көрбөспөй койду. Ушуга окшогон аталарды колдуго мындай бир кармабайсыңарбы? Айланайын колуң кишендеп, ошол кыздын да колуң кишендеп туруп, балдарын колуна берип бактылар. Силер могул акча менен жашайсыңар десеңер болобу? Жогору жактагылар, сиз жалгыз экенсиз Сооронбай Шарипович. Сизден кийинки иштеген жана 20 депутат эмне кылып атат? Мен ушуну берем элем сизге суроо. 20 депутат эмне кылып атат? Соттор эмне кылып атат? Верховныйлар эмне кылып атат? Ушуга окшогон далай менин үнүм эмес, мага окшогон аялдардын далай үнү бар. Сизге кайрыла турган. Ушуларды бир калыстыңыз менен коррупцияны жок кылсаңыз деген ой менен мен так шу жерге үнүмдү кошоюн деп келдим. Коррупцияны өзүбүздүн айыл өкмөтүндө эле коррупция. Справкага алсаң 5 кишиге барасың жалданып. 5 кишиден мына мен сизге санап берейин, Сооронбай Шарипович. Биринчи кварталныйга барасыз. Экинчи айыл өкмөтүнүн секретарына печать бастырасыз. Үчүнчү налоговыйга барасыз. Төртүнчү жок болуп калса 2-3 күн жүрөбүз. Андан кийин немеге коет, каттоо коет. Ошентип бир жумада бир справканы бир жумада алабыз. Бул эмне коррупция? 5 киши эмнеге иштейт ошол жерде? Илгери секретарга берип, баарын кетирип жашына кайлагычы. Ушулардын баарын кандай колго албайсыздар. Мен сиздерден суранар элем. Бир кишине аял барса, бала чакасын үйүнө култап коюп барса кайра шылдыңдашат. Айыл өкмөтүндөгүлөр. Сага ушундай жөлөк пул керекпи деп шылдыңдашат. Бул жерде коррупция 10 жылдан бери ошол сот защитада иштеген немелер которулбайт. Ошонун баарын мен сизден сурайт элем. Ушул менин үнүмдү уксаңыз, Сооронбай Шарипов, баардыгына көзөмөл жүргүзсөңүз, мен сизден суранат элем. Бул менин өзүмдүн кайрылуум, элдин үнү, элдин аймак ушугон аялдардын үнү. Ошону менен бирге балдарыбызга жанагындай шарт түзүп берсеңиз, балдарыбыз, кыздарыбыз ажырашпайт эле. Эч жака кетпейт эле айланайын. Депутаттар ойгонсоңор болот. Менин айтарым ушул. Мен Талас областынын Элек көйгөйүнүн коомдук бирикменин текторайымын. Асыл эне сүйкүмдүү жердин урпагын улап отурган апалар, сүйүктүү кыздан кырмызы аялга айланган арузат айымдар, бир колуңар менен бешикти, бир колуңар менен ааламды терметкен асылдарым. Мен бул ырдын аягында эмнени айткым келет? Мен бүгүнкү күндө эне баланын корголуп жаткан жөнүндө айткым келет. Эне бала мыйзамдуу түрдө мамлекет тарабынан ар тараптан толук кандуу камсыз болушу шарт. Себеби бала жашоого, энесин билүүгө, аны камкордугуна, тарбиясына, билим алганына, кызыкчылыгына, баардыгына камсыз болушу
болушуна ар тараптан өзү жетишишине укугу бар. Мамлекетибизде жарандарыбыздын жумушсуздук орду жок болгонуна байланыштуу ар бир семья, ар бир үй бүлө бузулуп, ар бир атасы аялын буртокмукка алып, жада калса өлтүрүп коюшуп атат. Аягында ажырашып кетишип атат. Бул энелер ушу ажырашкандан кийин аркасынан чет мамлекеттерге иш издеп кетишип атат. Эгер мамлекетибиз тарабынан эне балага карата 18 жашка чейин чыкканга чейин эненин карамагында болсун деген мыйзамды кабыл алса, жашы жете элек балдарын ар кайсы туугандардын колуна калтырбай, үй бүлөсү бузулбай, энелер сандал чет жерлерге жүрбөй, өз үй бүлөсүндө, өз мамлекетинде балдарынын жанында болмок. Тийиштүү мыйзамдардын кабыл албагандыгына атка минерлерибиз кайдыгеринен үй бүлөлөр бузулуп, жашы жете элек өспүрүмдөр зордук зомбулукка кабылып, аракештикке берилип, сел-саяктыкка кабылып, биздин келечегибиз болгон жаштарыбыздын тагдыры талкаланып, инвалид болуп, өлүмгө да учурап, энелерибиздин көз жашы, ые төгүлүп келет. Коомдо жана үй бүлөдө энеге карата гендерлик басмырлоо жол берилбестигине укуктуу, өз балдары менен чогуу калууга, жашоого болгон укугун коргоого укуктуу. Төмөндөгү көрсөтүлгөн укук милдеттер Кыргыз Республиканын үй бүлө кодексине каралган жана азыркы учурга чейин бузулуп, көзөмөлгө алынбай келиши ар бирибиздин өкүндүрүп келет. Биздин оюбузча баланын тарбиялоо менен алек болгон энелерибизге 300 000 сом капитал жана жаңы төрөлгөн балдар 3 жашка чейинки пособиясы 5 000 сом өлчөмүндө жардам берилүүсүн талап кылабыз. Ар бир эненин тилеги кыргызга гени таза, дени сак, бапестеп өстүрүп, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө үй бүлөлүк багуулукка кошкон салымыбыз деп ойлойм. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен дагы сизден суранып кетет элем. Ушул ар бир ушу чет мамлекеттерге бияка иштеп кетип аткан жаш семьяларга ушул биз талап кылып аткан Марипа Мухаммедовна баштаган ушул талабыбызды колдоп берсеңиздер экен. Саламатсыздарбы, урматтуу векилдештер, биздин катышуучулары. Мен Нарын областынын Элек көйгөй коомдук түркүнүн тең төрайымы Кудайбек Кулмбетовна. Мен биринчи очередде бул биздин төрайымыбыз Марипа Мухаммедова эжебизге чоң терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Себеби элдин жеткирип жатат бул киши талапкансызда кызмат кылып. Анан мен сөзүмдү эмнеден баштайм? Бул үй бүлө бүтүндөй бир мамлекет. Ошол мамлекет азыркы коомдо талкаланып, тебелип, тепселип жатат, бүлүнүп жатат. Биздин үй бүлөлөр талкаланып, бүлүнүп жаткандан кийин мамлекетте кандай келечек болот? Анан жылдан жылга биздин ата-энелердин чет элге агып жаткан суудай агып жатышат да. Ошол ата-энелер кичинекей балдарын кээ бири туугандарына, кээ бири алыскы тааныштарына таштап эле кетип жатышат. Ошо таштаган балдар мээримден алыс болуп, тарбиядан алыс болуп, кыз балдарыбыз жеңил жактарга, жеңил ойлорго барышып, жеңил акча табууну максат кылышып, туура эмес чоңоюп жатышат. Уул балдарыбыз болсо көчөгө чыгып, баңгизаттарды колдонуп, бейбаштыктарды кылып жана гейлердин катарына кошулуп атышат да азыркы өспүрүмдөрүбүз. Мунун баардын чыгышы эмне себептен? Бийлик менен элдин ортосундагы байланыш аябай үзүлдү. Бийликтин элге деген көз карашы таптакыр жок болуп атат. Ошол себептен ушул нерселер чыгып атат. Өлүм көбөйүп атат. Көчө күнгү төрөгөн жаш энелер бүгүн чет мамлекетке алып атышат кетип. Ошо кичинекей наристени эмчектеги баланы таштап коюшуп. Ошол эненин мээриминен калган наристе эмне деген тарбияны, эмне деген тартипти көрүп чоңоет? Ошол кичинекей наристе кандай келечек болот ошол кичинекей наристеден?
ошо чет элге кетип жаткан ата энелерибиз кандай азаптарды көрүп атышат, кандай кордуктарды көрүп атышат. Дипломдорду сандыкка салып коюп барып кол жууп, туалет жууп иштеп атышат ошол жакта. Ошонун баары эмнеге келип чыгып атат? Ошонун баары айлыктын жоктугунан, акчанын жоктугунан үй бүлөдө. Ошондон келип чыгып атат. Мен урматтуу Жээнбеков Сооронбай Шариповичке кайрылып элем. Ушу нарын элинин атынан кайрылып элем. Урматтуу биздин ажообуз, элге көз салып койсоңуз, эл менен байланыш түзүп койсоңуздар. Биздин коом азыркы коомдо өтө эле мындай ыксыз эле болуп кетти да, ыйлагдай болуп. Биз эл эмес, эн эмес, жер эне ыйлагдай болуп атат азыр. Укмуш эле көп нерселер болот. Ошол калып калган балдардын көбү түрмө артында кетип атат, жап-жаш 10 күнүнүн бири ачыла электе. Түрмө алдына кетишип, көбү жанагынтип көчөгө чыгып эркектер менен үйлөнүп жашап атышат. Эмне үчүн мамлекет тарабынан кайдыгерлик болуп көз салынбайт атат бул азыркы биздин келе жаткан коомубузга? Ар бир балага жөлөк пулду чыгарып берсеңиздер 5000 сомдон, жанагы энелик капиталды чектеп берсеңиздер, балким ушул эки кичине болсо дагы элди камкордукка алып, элдин муктаждыгын чечкен болот бериңиздер. Ошол биздин нарын элинде көп көйгөй деген, өлүм деген андан көп болот. Мына кече эле ошо Дарынын базарында тачка түртүп жанын багып жүргөн бир бала ошол жерден өлүп калды ачкалыктан. Эмне үчүн бийлик тараптагылар кайдыгерлик кылып атышат элге? Сиздерден өтүнөт элем ушу элдин көйгөйүн бир карап угуп койсоңуздар. Ошол пособияны чектеп берсеңиздер, айлыктарды көтөрүп берсеңиздер, кичине болсо дагы элге салым кошуп, кичине болсо дагы элдин ушундай жаман нерселери тыйылат беле, жакшы жолдорго салынат беле, чет мамлекетке кеткен үй бүлө ата энелерибиз калат беле, канчалаган аталарыбыз чет мамлекетке барып, башка бир аялдын үстүнө кирип алып жашап, үй бүлөсүн таштап коюп атышат. Ошол ата кетти, бизге акча берет деп ишеним арткан энелердин тагдыры эмне болуп атат? Оор азыр. Ошо балдарын таштап камап коюп иштегендер көп. Үйүнө камап коюшуп, түнкү жумуштарга иштегендер көп. Канчалаган энелер оорукчан болуп атат ушу балдарыбызды багабыз деп. Пособие чектеп койсо эле, баракта текшерип да помощь тараптан барактагы телевизоруң бар экен, машинаң бар экен, машинасы Жигули айдап жүрсө дагы машинаң бар экен, телевизоруң бар экен, баракта кыркып кетет сразу. Урматтуу президентибиз, сизден өтүнөбүз ушулардын элдин атынан. Бизге эл карапайым элге көңүл бөлүп койсоңуз абдан жакшы болот эле. Чоң рахмат. About 1 million people living in Kurdistan, with internal migrants, most of them have moved from rural areas to cities. Of the offspring of internal migrants make up about 80% of state children. They often live in dilapidated houses on the outskirts of Bishkek with limited water, gas, electricity, sanitation facilities, and communications and lack access to medical services, education, and social benefits. Migrants' children who are low income and very vulnerable are the high risk of violence and exploitation. Children of migrants workers tend to experience problems at school more often than their peers, poor academic performance, and sometimes no access to education at all. So, therefore, it's necessary to increase the mother board to 300,000 sons and the child benefit to 5,000 sons for children under 3 years of age. Thank you. Женщины и дети в нашей стране подвергаются к насилию каждодневно, как со стороны мужа, так и со стороны свекрови. А дети как со стороны своих же родных, так и чужих людей. Наше государство должно обеспечить безопасность за жизнь и за здоровье наших детей. Чтобы разрешить эту проблему, нужна финансовая поддержка как для матери, так и для ребенка. Если государство будет выделять пособия, то матери будут всегда рядом с ребенком. Они не будут оставлять детей малознакомым людям, потому что бросить и уехать за границу заставляет нужда.
Оставленные без присмотра дети подвергаются разным психологическим и физическим насилиям. Этих детей очень легко заманить в разные преступные и постыдные действия. Поэтому этому доказательства очень много, например, гей-парады и тому подобное. Так как дети – будущее Кыргызстана, государство должен выплачивать каждому ребенку пособие, чтобы они ни в чем не нуждались и росли счастливыми рядом с матерями. Урматтуу мекендештер, урматтуу катышуучулар, сиздер биздин ушу 7 дубандан келген биздин ушу элек көйгөй коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн атынан ушу эли жөнүндө кандай ойлору бар экенин жана ушу азыркы убакта коомдо кандай өзгөрүштөр, көрүнүштөр болуп жатат, ошол боюнча күбө болдуңуздар жана ошондой эле англис тилинде, орус тилинде да түшүндүрмө кошумчаланды. Бул жерден мен айткым келет, урматтуу биздин президентибиз Сооронбай Шарипович жана ошондой эле биздин жогорку кеңештин депутаттары, мынакей күбө болдуңуздар, биздин ошол жашап жаткан коомубузда кандай болуп жатат аялдардын, балдардын акыбалы. Ушул эгерде ушул капиталды, энелик капиталды 300 000 сом кылып, жана ошондой эле 5 000 сомдон 3 жашка чыкканга чейин 5 000 сомдон төлөп койсоңуздар, мүмкүн ушул боюнча мыйзам кабыл алынса, биздин элибизде көптөгөн көйгөйлөр чечилип калышы мүмкүн. Ошол себептен элибиздин үнүн угуп, сиздер бир ойлоносуздар деп ишенебиз. Эгерде ушул эненин укугун коргой турган болсок, балдар төрөлүп, ушу балдардын жанында боло турган болсо, мамлекеттин бүтүндүүлүгү сакталат. Эгерде ушул мамлекет жоголбосун, мамлекеттин бүтүндүүлүгү сакталсын десеңиздер, эң биринчи очередь ушу эне менен баланын укугун коргоп алыңыздар. Ошол себептен биздин 7 дубандын атынан сиздерден суранып жатабыз. Мына жакынкы эле убакта биз дагы жогоруда айткандай эле ушу элек көйгөй коомдук бирикмесинин төрайымы Марипа Мукамбетовна ушу көйгөйдү көтөрүп чыкты. Бул көйгөй бардык адамдар колдоп жатат. Биздин аял заты гана эмес, эркектер да колдоп жатат. Анткени эгерде аял затынын ушу капиталдык, энелик капитал деп 300 000 сом бала төрөлгөндө түшө турган болсо, анда ал аталар эгерде үйдө отуруп жумушу жок болсо, жок дегенде ошол энелик капитал менен кийинки жумушун кылып өздөрүнүн оокатын улап кетсе болот. Анткени бизде азыркы жакырчылык өкүм сүрүп көп эле адамдар кайдыгер болуп калды жана ошондой эле жашообузда оор жашоо болгондуктан, заводдор, фабрикалар жок болгондуктан аталардын баардыгы тең жумушу жок, үйдө отуруп калышты. Азыркы убакта энелер чыгып жатат жумуштун баардыгына, керек болсо жана стройканы энелер кылып жатат. Эркектердин көбү үйдө отуруп калды бала багып. Ошол себептен ушу энелерге бир колдоо көрсөтүп, энелерди ушу статусун көтөрсөңүздөр, мүмкүн ушу энелер кадыр бактуу болот деп ойлойбуз. Биздин ушул бүгүнкү конференциябызда негизи эне баланын укугун коргоо боюнча ар бирибиздин ойлорубузду айтып, ушу эне баланын укугу коргосо деген тилек менен келгенбиз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Энелик капитал 300 000 сом өтпөйт, ошондо ар бир төрөлгөн балага 300 000 сом чегертеш керекпи мамлекет? Мамлекет ар бир, например, бала төрөлдү да, ошо төрөлөр менен энелик капитал деп ошол балага 300 000 сом акча берилишин талап кылып атабыз да. Ошол маселе менен эле азыркы убактагы көп эле көйгөйлөр чечилип кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн балдарды жанагынтип ар качакка таштап жатышпайбы? Азыр жагы эле төрөлгөн баланы туалеттерге таштап атышат, көчөлөргө таштап атышат. Бала төрөлгөндө акча бериле турган болсо, анда ар бир эне баласын таштай албай калат. Таштагысы да келбейт. Анткени азыр деген алар эмне себептен таштап атат? Жакырчылыктан, акча жоктон, муну кантип багам мен, кимге алып барам, ким багат муну деген ой менен таштап салып атышат. Эгерде энелик капитал түшө турган болсо, бала төрөлөр менен, анда эч ким таштабайт. Ушул нерсеге чек коюлат да. Жана зомбулук көрүп аткан, таяк жеп аткан балдар дагы токтойт. Анткени энелик капитал түшкөндөн кийин 5 000 сомдон айына төлөнүп атканда кайсы эне баласын таштап коюп чет мамлекетке кетет, же болбосо жумушка иштейм деп кетет? Кетпейт. Ал кетип атканын себеби ошол баланы кантип багам деген максат менен кетип атат. Ошол себептен 300 000 сом болсо, 5 000 сомдон айына төлөнсө эч кандай
аял жактан баланы таштоо болбойт. Ошол себептен ушундай 300 000 сом деп сурамаштар.